100.000 адам жылан чагып өлөт дүйнө жүзүндө. Жылына өзгөчө Азия өлкөлөрүндө Индия биринчи орунда турат. 50-58 миңдей адам анык түрдө өлөт да. Неге? Себебинен биринчиден уусуна каршы медицина тез жардам жааты өнүккөн эмес. Анан көпчүлүк айыл жергелери, айыл чарбачылыгы иш кылат, буудай кылат, баягыдай кылат, күрүч кылат, иштеп атып эле чагат, өлтүрөт да. Маселени неге жылан тууралуу баштадым? Себеби жылан тууралуу бир окуяны айткым келди да. Жашоосун жаңыдан баштайын деп аткан адамдар үчүн, жаңы жылды күтпөстөн, понедельникти күтпөстөн, азыр ушул абалдан жашоосун жаңыдан баштагысы келген адамдарга туура жол, туура багыт, 3 жолун дагы, 3 эрежесин дагы, окуясын дагы анык түрдө ачып айтып беремин да. Биз жаныбарлардан окуя түрүндө мисал алабыз, бирок ал бизге тиешелүү окуя да негизи. Жаныбарлардан окуя түрүндө бизге пайда. Жылан терисинен арызданып, өзүнүн шартынан арызданып, мурда жаш учурумда красавчик элем, сулуу элем, кооз элем, терим башкача эле, өзүм басып турушум өзгөчө эле, азыр мына ушундай болуп калдым, терим өзүмдү өзүм кысып, өзүмдү өзүм кыйнап турган учуру деп арызданып, өзүгө өзү жаман сөздөрдү айтып жатканын үкү угуп турат экен да. Үкү. Арыздангандан кийин арызданып, мага эми дүйнөнүн кереги жок деп барып, нын жерге, зак жерге, бизде айтмакчы, зак жерге барып, тегеренип жатып алат экен. Үкү учуп келип, жанага жакындап, жыландын арыз муңун угуп, жашоонун жаңыдан баштагың келсе, арыздануу эмес, жол табуу негизги маселе. Билесиңби, жашоону жаңылаш үчүн оору келет, сыноо келет, проблема келет. Ошолордон ооруларга даяр болуп, ооруларды жеңгенден кийин гана башкача жеңил жашоо келет. Ар бир сыноонун артында сага күтүлбөгөн өзгөчө бир сабактар бар. Чоң проекттер бар. Чоң иштерге даярдаш үчүн сени чоңураак сыноо менен сынайт. Дегеним ки, адам болушуңдун, өзгөчө бир жылан болуп, супер жылан, супер леди болуп чыгышыңдын жалгыз жолу жалгыз кал. Жалгыз кал. Артыңдагы эшиктерди жаап сал. Сыртыңдагы сени кыйнап жаткан терилерди мындай учтуу таштарга барып, өзүңдү өзүң уруп, терилериңди төк. Жаңы тери чыгышы үчүн. Эски жашооңду жоготмоюнча, эски өтмүштөгү өткөн ката кемчиликтериңе көз жуммайынча, алардан жөн гана сабакты алып, дальше больше кетишиң үчүн ал эски териңе кошуп, эски ката кемчиликтериңди жогот деп үкү насаатын айтат экен да. Жылан дагы ойлонушка убакыт керек деп, ойлонуп, акыры бул жашоосу ага туура келбестигин түшүнүп, акырын барып жылдыздар өтө жаркыраган учурда, ай өзгөчө бир толуп турган учурда акырын чыгып, чоң бир таштын үстүнө келди. Чоң таштын үстүнө келип, бүт жылдыздарды, бүт ааламды карап, жаратылышты карап, өзгөчө кооздугун каранып, кооздугуна суктанып, мен өзгөрбөсөм болбойт. Бул жашоо мен үчүн эмес экен. Бул жыргал жашоо, бул кайф жашоо, бул бардык рахаты дагы, бардык кыйынчылыгы дагы бир келген жашоо мен үчүн эмес экен. Бул кычыктан мен чыгышым керек деп, жылан өзүгө өзү сөз берип, өзгөрүүнүн аракетин баштайт экен да. Көрүнгөн ташка, учтуу таштарга өзүн уруп, терисин бүккөнчө, аркадагы ката кемчиликтерин дагы унутушту баштайт экен да. Жаштыгыда ичип койду, жаштыгыда чегип койду, жаштыгыда зына кылып койду, жаштыгыда арам иштерди кылып койду, жаштыгыда ката кемчиликтерди кылып койду кээ бирөөлөр. Алардын дагы ошо терисин күпкөнү сайын, ошо ката кемчиликтерин дагы көбүп жатты да. Өтө жеңил деди. Башкача жашоо бар экендигин көрдү. Жана өтө жеңил дегенден кийин өзүнө карап, өзүнө баш багып, ушуну айтты да. Жеңил жашоону карасак, биз өзүбүз ойлогон деңгээлдеги жашоону кааласак, башка бирөө келип бизге жардам бере албайт. Өзүбүз кылышыбыз керек. Анан ооруга даяр болушубуз керек экен. Мен азыр теримди таштаган учурда канча кыйналдым. Бирок мындай жашоого жетпейт элем, жеңил жашоого, эгерде мен бул кыйынчылыктан өтпөгөнүмдө, оор жашоодон өтпөгөнүмдө дейт да. Сизге дагы кокустан бир сыноо келет, кокус машинаны кырсыктап калат, кокус жериптирөө болуп үйүңүз жоголуп кетет, мисалы үчүн. Ар кандай сыноолор менен сыналып атасызбы? Демек,
сиз өтө жеңил жашоого даярдалып жатасыз да. Билесизби, айылдан чыгып келген, кыйынчылыктан чыгып келген балдар кийин канчалык комфорт зонасына кирип кетсе дагы ал жашоого алданып калбайт да. Неге? Себеби каяктан чыгып келгенин билет да ал. Сиз дагы оор проблеманы менен сынап туруп бир подарканы белекти берди, эми сиз ошо жашоого даярсыз дегени да. Анан кокусунан эле сынабай эле оор суркоосуз эч нерсеси берип койгон болсо, сиз күтүлбөгөн нерсе сизди алдап коет да. Күтүлбөгөн комфорт жашоо, кокусунан келип калган комфорт зона сизди кыйнап коет. Ошо кыйналбаштыгыңыз үчүн дагы биринчи оору келет, андан кийин жакшы жашоо келет. Айтайын дегеним, бул жылан бир гана жылан, токойдогу жылан, бирок биз адамдар дагы жашообуз оңош үчүн караңгы жерде калышыбыз, өзүбүзгө бир жашообузга ката кемчиликтерге көз жумушубуз, оорулардан утушубуз, дальше чоң иштерди кылыш үчүн чоң жоопкерчиликти алышка даяр болушубуз керек.